بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Birinci şükürді айттық. Екінші мәселе бұл Аллахтың сыносы жөнінде. Аллах субхану ва тағала әрбір пендеге арғанда сынау береді. Арғанда бір балелерді башына жолып тұрады. Ошондуктан Аллах Таала пенделеринде сабырдуулукту парз кылган дейт. Жана ошол суноолорго сабыр кылыш керек. Андан кийин толугу менен Аллах Таалага моюн сунуш керек дейт. Ал эми сабыр жөнүндө сөз боло турган болсо да чейх. Сабыр деген эмне дейт? Сабыр деген Аллах Таала жазган тагдырга ачууланбастан ага моюн сунуш керек дейт. Мисалы, ар бир адамдын тагдыры ар кандай. Эгерде бир адамга тагдырында төрөлгөндө эле майып болуп калса, ошого сабыр кылыш керек. Анткени кээ бир адамдар ошондой Аллах Таала берген жашоосундагы тагдырына нааразы болгондор өтө көп. Келиңиздер, Аллах Таала бардык адамдарды идеалдуу, таптаза кылып жараткан эмес, кемчиликсиз кылып жараткан эмес. Бардык пенделерде өздөрүнүн кемчиликтери бар. Аллах Таала бизге кандай тагдыр бере турган болсо, ошол тагдырга сабыр кылыш керек экенбиз. Андан кийин эмнеге сабыр кылыш керек? Бул жүрөк менен сабыр кылабыз. Ошол нерсеге жүрөктөгү ниеттерди жаман ниеттерге бурбайбыз. Андан кийин тилибиз менен жаман, арызданган, жаман сөздөрдү айтпайт экенбиз. Тилибиз менен нааразы болбош керек экенбиз. Эмнеге ошондой болду? Эмнеге ошондой болду? Андай кылбай эле койсок эмне болот эле? Эмнеге ошондой нерсе менен ооруп жатам? Эмнеге ошондой кыйынчылык? Эмнеге ошондой бир бале деп тили менен ошондой нерселерди арызданбаш керек экен. Жана ошондой эле өзүнүн дене мүчөлөрүн күнөөдөн тыйыш керек экен. Демек биз напсыбызды, тагдырга нааразычылыгыбыз боло турган нерсени напсыбызды тыйыш керек экенбиз, тилибизди тыйыш керек экенбиз арызданганда. Андан кийин дене мүчөлөрдү күнөөлөрдөн тыйыш керек экенбиз. Мынакей, бул үч нерсе менен сабырдуулук Аллахтын алдында каралат экен. Эгерде пенде ушундай бир кыйынчылыктарга чындап сабыр кыла турган болсо, ага келген мүшкүл ишти, ага келген ооруну, ага келген бир балени Аллах Таала белекке айландырып коет дейт. Ага келген жамандыкты жакшылыкка айландырып коет дейт. Ал жактырбай жаткан нерсе кийин ага өтө жагып калат дейт. Андыктан билип коюш керек дейт. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlika. Аллах Таала пендесин жок болуп кетсин, кыйрап кетсин деген максатта сынабайт дейт. Аллах Таала аны сынайт, экзаменден өтсүн деп, сыноодон өтсүн деп, ага сабырдуулуктун кийимин кийгизейин деп, жана ибадаттын ага сабырдуулуктун кийимин кийгизейин деп, жана ибадаттын нукура деңгээлине жеткирейин деп. Андыктан билип коюңуздар, туугандар, Аллах Таала бизге сыноону берет экен. Биздин даражабызды, иманыбызды, биздин ибадатыбызды, сабырыбызды курчутуш үчүн. Дагы бир деңгээлден экинчи деңгээлге өтүш үчүн. Аллах Таала сыноону бербейт, биз жоголуп кетип, кыйрап кетиш үчүн.
Андыктан пенде Аллах Таалага кыйынчылыкта дагы, токчулукта дагы, жамандыкта дагы, жакшылыкта дагы сыйыныш керек экен. Аллах Таалага эмнени жактырса да сыйыныш керек, эмнени жактырбаса да сыйыныш керек. Аллахтын эмне гана буйругун жактырса да сыйыныш керек, эмне гана буйругун жактырбаса да сыйыныш керек. Аллах Таала эмнени тыйган болсо, аны жактырып сыйыныш керек, жактырбаса дагы тыйылыш керек. Бирок ва аксара халq ю'туна ал-убудiyya фима юхиббун. Бирок көпчүлүк адамдар дейт, Аллах Таалага жактырган жеринде гана сыйынат дейт. Аллахтын жактырган буйругун бекем карманат. Жактырган тыюусун бекем карманат. Билесиздер, тамакка келгенде, бир жакшылыкка келгенде, ошону Аллах Таала буйруганда, кулу вашрабу, жегиле ичкиле деп жатпайбы дейт. Деп аша чаап кеткендер да бар. Аллах Тааланын кээ бир буйруктары жактырбаса, андан эптеп алып качканга аракет кылат. Башка жолду издегенге аракет кылат. Келиңиздер, Аллах Таалага биз сыйыныш керек эмес. Бизге ал маселе, анын буйругу, тыюусу жагабы, жакпайбы? Биз аны толугу менен аткарыш керек эмес. Чыныгы иш ва ша'n фи i'tal ubudiyya fil makarih дейт шейх. Чыныгы амал дейт, Аллахтын алдында ибадат болуп эсептеле турган. Бул жактырбаган нерселеринде дагы Аллахка моюн сунган дейт. Ошентип фабихи тафаватат маратибул ибад. Ошентип пенделерин бул маселеде даражалары түрлөргө бөлүнөт дейт. Кээ бир пенделер мыкты даражага чыгат, кээ бир пенделер ылдыйкы, төмөнкү мартабага түшөт. Алардын мартабаларга бөлүнгөндүгү бихасбихи канат маназилухум индаллахи таала. Аллахтын алдында даражалары кандай болгон болсо, ошого жараша бөлүнөт дейт. Мисалы дейт шейх, адам баласы дарат алса дейт, ал мындай муздак суу менен дарат алат дейт. Бирок муздак суу менен дарат алат, ал жайында, ысыкта. Ысыкта муздак суу менен дарат алыш да ибадат дейт. Өзүнүн сулуу, жакшы көргөн жубайы менен мамиле кылуусу да ибадат дейт. Ва нафакатуху алейха ва ала нафсихи ва иялихи убудiyya. Жубайына нафака берүүсү, аны камсыздап багуусу, өзүнө дагы акчаларын сарптоосу, үй бүлөсүнө, балдарына дагы акчаларын сарптоосу дагы ибадат. Жана ошондой эле ушундай бир начар шарт болуп калып, эч жерде ысытканга суу жок болуп калып, суук жерде кышында муздак сууга дарат алыш дагы бул дагы ибадат. Кээ бир адамдар ушундай бир суук жерде ысытканга дагы суу жок болуп калса, балким дарат албай намаз дагы окуй коюшу мүмкүн. Келиңиздер, ибадаттын дагы өйдө төмөнү бар, даражасы бийиги да бар, ылдыйкы даражадагы деңгээлдеги адамдар бар. Жана анын күнөөгө батып кеткенге дагы, шахаваты, каалоосу күчөп турса дагы, адамдар көрбөгөн учурда дагы өзүн токтотуп, Аллах үчүн сабыр кылганы дагы ибадат. Демек, эки деңгээлдеги ибадаттын айырмасы бар. Кыйынчылыкта Кудайдан коркуп, буйругуна баш ийип, тыйгандан тыйылганы дагы ибадат. Жакшылыкта, кененчиликте буйругуна баш ийип, тыйгандан тыйылган дагы ибадат. Бирок биринчиси биз айткан, андай деңгээлдеги ибадаттарды жасагандар өтө гана сейрек кездешкен таква инсандар.